Биринчиден мен ойлойм, биздин конституция бүгүнкү күндө күчүнөн чыккан жок. Конституциядан эч кимди четтете албайт. Анан конституцияда четко конкретно жазылган болчу компенсация деп биринчиден. Экинчиден, эми биздин мамлекеттик кызматта иштеген адамдар мүмкүн кабинетте көбүрөөк отуруп калганда, мүмкүн элге чыкпай калганда ушундай ситуациялар болуп калат да. Ортодо деген элестетсеңиз, эми мен башыман өткөн окуялар эми көп нерсе өтүп атат да. Эгер мисалы өз тирүүңүздө иштеп оокат табып, анан көзүңүз өтүп кетсе, келип туруп бирөө оокатыңыз талашып, анан балдарыңыз талаада алып калса кандай болот деген суроо туулуп атат да. Мен ойлойм, бул жөнүндө дагы ар кандай ача пикирлер болуп атат, талкуулап жатабыз. Бирок компенсация болуш керек. Тем более шаарга киргенден мурда чоң арык, ал кездерде 90 жылдары мен да ал жерде жашагам. Ал деген неме болчу да, село чоң арык болчу, туурабы? Эми эле шаарга кошулуп, эми эле тиги часть города болуп атпайбы?